Жукеев-Пудовкина магистраль, тротуар. Скамейка жок. Бир да урна жок мусорный. Элдин баары жолго таштап баратат мусорлорду. Мэрия качан жасайсыңар? Элдер жалкып баратат. Тротуар Жукеев-Пудовкина магистральга чейин келген. Өйдөсү болгон эмес. Мына акыбалы өтө начар. Жолдор вообще. Отурган место жок, скамейка жок. Чоң адамдар бетондордо отурушат. Мэрия качан жасайсыңар? Президент Жапаровдун атынан жер жана энергетика тууралуу билдирүү тарады. Президент Садыр Жапаровдун атына ачылган телеграм-каналда кече 25 апрелде жер жана энергетика маселелери тууралуу билдирүүлөр жарыяланды. Биринчи билдирүүдө кайсы жер тууралуу сөз болгону такталган эмес, бирок жалган маалыматтар тарап жатканы белгиленген. Акыркы учурда саясий чайкоочулар өздөрүнүн жеке максаттары жана кызыкчылыктары үчүн ар кандай туура эмес, жалган маалыматтар менен соц тармактардан бузукулук чакырыктарды таштап, элдин башын айландырууда. Билсеңиздер, эч кандай жерлер берилген жок. Жерлер алмашуу жолу менен гана учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Элдин макулдугу, эл менен жолугушуу, кеңешүү, түшүндүрүү иштери тыгыз жүрүп жатат. Президент элден качып жашынып жаткан жери жок. Күнү түнү иштеп, эл үчүн ак кызматын кылып жатат деп жазылган. Ал эми экинчи кыска билдирүүдө 15 жылдан бери топтолгон оор энергетикалык кризистен чыгуу үчүн реформалар керек экени айтылат. Туура түшүнүңүздөр, бай кедейге бөлгөн эч ким жок. Болгону мүмкүнчүлүгү бар, жашоо шарты жакшы, жетиштүү үй бүлөлөр аз камсыз болгон жарандарыбызга жеңилдиктерди түзүп, ал арада мамлекеттин кризистик абалын да чогуу жеңип чыгуу мамлекеттин реформалуу багыты деп билели деген чакырык бар. Президент Садыр Жапаровдун атынан Facebook, Instagram жана Telegram социалдык тармактарында бир нече баракчалар бар. Бирок алардын баары расмий верификациядан өткөн эмес. Президенттин басма сөз кызматы бул эки билдирүүгө байланыштуу расмий түшүндүрмө бере элек. Кара суу өзгөн бүтүп, Ташиев Ала-Букалыктар менен чек ара маселеси боюнча жолугушат. УКМКнын төрагасы, өкмөттүн чек ара боюнча делегациянын башчысы Ташиев бүгүн 26 апрелде жолугушуу өткөрөт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Кечээ Ала-Бука районунун тургундары Гавасай аймагы боюнча нааразычылык билдирип, Ташиевдин келип түшүндүрмө беришин талап кылган. Буга чейин УКМК төрагасы кемпир абад суу сактагычы боюнча нааразы болгон Кара суу жана өзгөн райондордун тургундары менен жолугушуу өткөргөн. Президент Садыр Жапаровду элдин 80% колдоп жатат деген ой өтө калпыз. Коомдо мынчалык деңгээлде колдоо жок экендигин атайын изилдөөсү жок эле баамдаса болот. Көчөдөгү, базардагы, ушул эле социалдык түйүндөрдөгү сөздөргө кулак төшөп, көз жүгүртүп коюу эле жетиштүү. Ошондой эле жыл башында өткөн шайлоодо жалпы шайлоочулардын саны 3.566.574 болсо, анын 69% шайлоого катышкан жок. Катышса колдоп добуш берген жок. Колдогондор жалпы шайлоочулардын 31%-ын эле түзөт. Көпчүлүк эмес, колдоо азчылык. Эгерде өткөн 3 ай мезгил ичинде бир топ адамдардын маанайы сууй түшкөнүн, атүгүл өз пикирлерин кескин өзгөрткөнүн эсепке алганда, бүгүнкү колдоо 15%дан ашпайт деп айтууга толук негиз бар. Мындай колдоо менен оңду-солду саясат жүргүзүү чоң тобокелчилик экендиги айтпаса да белгилүү го дейм. Коомдук пикирди эске албай туруп, тебелеп-тепсеп, ура деп уруп чыгып кетүү мүмкүн эмес. Түзүлүп турган жагдай, коомдогу кырдаал өтө опурталдуу. Илимде туруксуз тең салмактуулук деп айтылат мындай абал, тыйынды кырынан тургузуп койгондой. Азыр ар бир айтылган сөз орундуу, ар бир берилген убада негиздүү, ар бир жасалган кадам ишенимдүү, ар бир башталган иш орчундуу болушу шарт деп коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев билдирди. Ташиев кол койгон документтер эч нерсени чечпейт. Мындай пикирин акыйкатчы Токон Мамытов билдирди. Анын айтымында Ташиев кол койгон протокол эч нерсе чечпейт, ал каалаган убакта колун кайтарып алса болот. Өзбекстан менен болгон азыркы келишим өкмөт жана жогорку кеңеш тарабынан ратификациядан өтмөйүнчө эч кандай маселени чечпейт. Ташиев каалаган мезгилде өз колун кайтарып алса болот. Азыркы бийлик чек арада чечүүдө жакшы сабак алды. Алгач эл менен келишип, анан маселени көтөрүү керек. Бакиев сатып жиберди, Мадумаров жана Ташиев сатып жиберди. Жерлер жогорку кеңештин ратификациясынан өтмөйүн эч кайсы мамлекетке берилбейт, деди Мамытов. Булак медиа центр.
Шоумен Кадыр жубайынын өлүмү боюнча үн катты. Ал келинчеги менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, төмөндөгүдөй билдирүү калтырды. Жаркылдагым, алтыным, берекем, үйүмдүн куту, каныкейим, неге бул ишке бардың экен? 4 жөжөмдү мени кимге таштап кеттиң? Эми сенсиз кантебиз? Бүгүн аза күтүп олтуруп, 3 күн сенсиз жашоо өткөрүп, аябай кыйналганымды сездиң бекен? Кыздарым, апам качан келет деп сурап атат. Эмне деп жооп берем? Кичинекейим менден башка эч кимге көнбөй, түндөсү апа деп чоочу ойгонуп жатат. Сенин мээримиңе зар болуп жатат. Эмнеге ушуларды ойлободуң? Эх, бир канатым сынды. Кайрылдым, мүдүрүлдүм. Эми бутка турамбы? Сенин жоктугуңа 3 эле күн болду, биз кыйналдык. Жүрөктө күйүтүм калды. Кышында молдого барып, жол жобосун кылганда жакшы болуп калдым дедиң эле го. Эмнеге айтпадың? Ичиңде кетти армандын баары. Сени өмүр бою унутпайбыз. Биз үчүн сен тирүүсүң. Жөжөлөрүмдү жакшы чоңойтконго аракет кылам апасы. Аллах өмүр берсе, күч кубат берсе, адам кылып чоңойтом берекем. Аллахтан жалбарып сурайм, бейиштен көрүшөлү. Акыретте бир болсок экен деп күндө тиленем. Бизди күтүп жакшы жат, мени түбөлүктүү сүйүүм. Жүрөгүм ооруп, жашоомдо караңгы күндөрүмдү өткөрүп жатам эл журт. Мындай сыноону Аллах эч кимге бербесин. Билип билбей менин үй бүлөмө туура эмес карагандар, туура эмес билдирүү жазгандар, Аллахтан корккула. Биз акыркы жылдары өтө бактылуу жашадык. Урушпадык, кызганышпадык, эч кандай ойнош эмес. Аялым өз оорусу менен бул дүйнө менен кош айтышты. Бул бир дарт экен. Аны башынан өткөргөндөр гана түшүнөт. Эч кимге эч нерсе айтпай кете бердиңби? Дагы да көп убакыт ажырата албаганыма өкүнөм. Муну билгенде жаныңдан жарым карыш жылбайт элем. Ач калсак да көчөгө чыкпайт элем. Эркектер, аялыңарды сыйлагыла, дагы да сыйлагыла. Аялсыз жашоо эмес экен. Кош менен балдарымдын апасы. Сенсиз кандай жашоо күтөт билбейм. Кайгымды тең бөлүшкөндөргө ыраазычылыгымды билдирем деп айтылат билдирүүдө. Кече 25 апрель күнү саат 12 чамасында Өзгөн районунун Куршап айыл аймагынын Борбордук стадионунда Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча Өзгөн районунун жашоочулары менен УКМКнын төрагасы Ташиевдин эл менен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун башталышына аз калганда, тактап айтканда 11:45 чамасында стадиондо чыр-чатак чыгып мушташуу болду деген маалыматтар социалдык тармактарда кеңири тараган. Окуянын чоо жайы териштирилгенин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү бул маалыматтардын электрондук журналына каттап, окуяны териштирген. Анда Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпа айылынын 1991 туулган тургуну менен Өзгөн районунун Мырза Арык айылынын 1985 туулган тургуну өз ара пикир келишпестиктен уруша кетишкен. Ал жерде экөөнү Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери ажыратып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бири-бирине арыздоосу жоктугуна байланыштуу кое берилген деп билдирет басма сөз кызматынан. Бишкекте жеңил унаа өрттөнүп жатат. Бүгүн Бишкектен Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Ауди үлгүсүндөгү жеңил унаа өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдирди. Окуя болгон жерге ыкчам өрт өчүрүү кызматкерлери келип, өрттү өчүрүшкөн. Жаныбек Бакчиев депутаттык мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Бул тууралуу БШКнын төрайымынын орун басары Абджапар Бекматов тастыктады. Анын айтымында арызды бүгүн тапшырды. Арызда ал өз калоосу менен мандатын тапшырганы жазылган. Азырынча анын ордуна кимгелери белгисиз экенин айтты. Айрым маалыматтар боюнча мандат Мамасадык Бакировго тапшырылат. Бишкектеги 24 мектептин окуучуларынан коронавирус илдети аныкталды. Бүгүн 26 апрелге карата Бишкек шаарындагы 14 мектеп аралыктан окутуу режимине өттү. Ал эми 2 бала бакча карантинге жабылды. Бул туурасында Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашат. Маалым болгондой, 24 мектептин окуучуларынан коронавирус илдети аныкталып, окутуу онлайн режиминде уланууда. Андан тышкары шаар боюнча 18 класс аралыктан окутууга өттү. Бүгүнкү күндө номер 24, номер 70, 67, 35, 12, 11, 65, 26, 63, 17, 64, 88, 62 жана 61 мектептер билим берүүнү онлайн режимде улантууда. Мектептердеги окутууну толук кандуу онлайн режимге өткөрүү илдетти жуктуруп алгандар менен байланышта болгондордун санынан көз каранды экенин кабарлашты мэриянын маалымат кызматынан.
Бүгүн 26 апрелдеги маалыматка караганда кечээден бери Кыргызстанда коронавирустан 2 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын бири Бишкектеги, экинчиси Нарындагы ооруканада жатышкан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1584 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 199 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 138 жана Чүй облусунда 29. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 94 030 адамга жетти. Бир күндө 146 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1449 адам жатат. Дагы 1801 бейтап үйдөн дарыланууда. Акын Эламан Келдибеков УКМК төрагасы Камчоек Ташиевке кайрылуу жасады. Тасмадан байкалгандай, акын Ташиевдин сыпаттары жана өлкөдө болуп жаткан көйгөйлөр боюнча айткан. Ташиевди чек ара маселесин чечүүнү эртелетүүгө чакырып, сөзгө келбесе сууну бууп жериңди көл кылам, элиңдин көз жашын агызып көл кылам деп айтыңыз деген ал. Москвада уюштурулган ооз ачаарга 500гө жакын кыргызстандык катышты. Муфтияттын Орусиядагы өкүлчүлүгү Москва шаарында Рамазан чатырын уюштурушуп, ага 500гө чукул жаран катышты. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, муфтияттын Орусиядагы өкүлү Сүйүнбек Ажы Жусубалиевдин демилгеси менен Москва шаарында эмгектенген мекендештерге диаспора өкүлдөрүнө Рамазан чатыры уюштурулуп, Самалыкка Орусиядагы элчинин орун басары Айдин Эркин, Орусия мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү катышкан. Рамазан чатырына жалпысынан 500гө чукул кыргызстандык катышып ооз ачышкан. Рамазан чатырынын алкагында пайгамбар улукталып, манас айтылып, ыйык айдын урматына карата атайын программалык салтанаттар уюштурулуп, куттуктоолор айтылды деп айтылат маалыматта.